Өлүм периштеси ар бир адамдын жанын Аллахтын буйругу менен алат. Ал өз каалоосу менен бирөөнүн жанын ала албайт жана Аллах буйруган адамдын жанын албай да кое албайт. Башка макулуктар сыяктуу эле ал дагы жараткандын буйругун аткарат. Бир жолу Аллах Таала ага көрөөр күнү ичер суусу түгөнүп, ажалы жеткен бир аялдын жанын алууну буйруду. Өлүм периштеси Аллахтын буйругун аткаруу үчүн жерге түштү. Адаттагыдай эле милдетин аткарууда эч кайгырбаган өлүм периштеси аялдын жанына келгенде бир аз кайсалактай түштү. Ал жанын алуучу аял эч ким жок ээн талаада жалгыз жашайт эле. Анан да анын колунда эмчектеги жалгыз баласы бар эле. Эненин эмчегине жармашып чопулата соруп жаткан наристенин бир аздан кийин ээн талаада эрме чөлдө жалгыз калаарын ойлогон өлүм периштеси өзүн кармана албай калды. Эгерим ырайымдуулук дегенди билбеген периштенин көзүнө жаш айлана түштү. Анан өксүп ыйлап жиберди. Кантса да Аллахтын буйругу, аны аткарбоого эч кимдин укугу жок. Ошентип күндөр өттү. Күндөр айларга, айлар жылдарга айланды. А өлүм периштеси өз милдетин аткара берди. Бир күнү Аллах Таала аны бир адамдын жанын алып келүүгө жиберди. Периште келсе, ал адам 90-дун кырына чыгып, таяк таянып, араң басып калган абышка экен. Абышка темир устанын жанына келип, таянган таягынын учуна темир бекитип берүүсүн суранып жатыптыр. Уулум, темирдин бышыгын жана катуусун кадап бер. Болбосо 5-10 жылда эле кайра түшүп калат экен дейт абышка темир устага. Өлүм периштеси абышканын жашоого ушунчалык берилип, күнү суусу бүтүп бара жатканына карабастан, узун өмүрдү үмүт кылганына таңданып жылмайып койду. Бир аздан соң өзүн токтото албай каткырып жиберди. Анан абышканын жанын алды дагы асманга көтөрүлүп кетти. Аллах Таала ага: "О өлүм периштеси, бир кезде сени ыйлаткан бала эми сени күлдүрдү го. Мен эч качан эч кимге адилетсиздик кылбаймын" деди. Өлүм периштеси ошондо гана бүгүн жанын алган абышка мындан 90 жыл мурда энесинин жанын алганда ээн талаада жалгыз калган наристе экенин билди. О Аллахым, сен кандай адилеттүүсүң. О Аллахым, сен кандай ырайымдуусуң. Сен ар бир адамдын ырыскысын берүүчүсүң. Биз канча жашабайлы? Биз кандай жашабайлы? Канча жашабайлы? Күндөрдүн бир күндөрүндө өлүм периштесин бизге да жөнөтөсүң. Үмүт кылуу да карлыктан деп чыгып кеткен экен.